Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери чек ара маселелери байма-бай көтөрүлүп келет. Айрыкча Баткен облусунда такталбаган чек ара тилкелери көп. Ошонун айынан Баткенде чек ара чыр-чатактары бат-баттан чыгып келет. Бул видеодо чек арадагы чыр-чатактарга карабастан эки өлкөнүн элдери өз ара ынтымакта жашап жатканы тууралуу кеп кылабыз. Баткен районунун Аксай айыл өкмөтүнүн Үчтөбө айылынын тургундары айылга чектеш жайгашкан Тажикстандын Исфара районунун Мачай айылынын тургундары менен ынтымакта жашап келишет. Тажик жарандары чек арадагы акыркы убактарда болгон чырларда да кыргыз кошуналары менен мамилесин үзгөн эмес. Мы никогда не ссорились, не ругались. Наоборот, чем можем, помогаем друг другу. Что могу я сказать, 27 лет уже мы по соседству живем. Эсанали, Эркинбай, Тордыхон, Манан, Орхулум, мы ни разу не ссорились, не ругались. Живем дружно, вот так по соседству. Каждый день вот так увидим друг друга, здороваемся. Ну я что могу сказать, я еще покойного отца его знаю, он ходил, он хороший мужиком был. Жашоочулардын айтымында бул жерде кандай маареке болбосун, дайыма карым катнашта болушаарын айтып, чек ара жаңжалдарында да жаштарды ынтымакка чакырабыз дешет. Кагылышуулар менен бир кирип чыгып жатабыз. Бири-бирибиз менен кабар кылып атабыз. Той марка-паркага кирип атабыз. Hiç nefesimiz yok. Janjal panjolumuz yok bizde. Komşu kiriş-pirişke her markaya kiremiz, çıkabız. Hiç nefesimiz yok. Бирок ынтымактуу кошуналар такталбаган чек аранын айынан айылдын азыркы жаштарын мамилеси мурдагыдай жылуу эмес. Себеби жаз алдында суу, жол жана жердин артынан чыккан чыр-чатактар себеп болууда. İlgari tacik komşular menен kiriş çıgıtı jakşı edi. Markabizge biribizge kiret edek. Alakabız jakşı edi. Hazır 2 yıldan beri ana suudun arkasından, жердин arkasından көп buruş janjal çıgat. Ana balдар da mektepke bara albayt. Şonun arkasından biz kıynalıp atabız. Biz şunu suranabız ki seler bilikке jetkizip, bilik şunu kelip çeçip berse. Ana şu jakşı jaşaşты kaalayбыз. Komşular menен kirip çıgıp, markabizge biribizge kirsek, şonda bizge тынч жашоо болот. Тажик кошуналар менен жакшы мамиледе болсок, аларга да, бизге да жакшы дешет. Ал үчүн өкмөт чек арадагы делимитация жана демаркация иштерин эртерээк бүткөрүүсүн суранышты. Салам медиа, Баткен.